билдирем. Урматтуу мекендештерим, азыр Кыргызстанда 1100дөн ашык бала тоолук жетим бала катталган. Биздин максат алардын тизмесин тактап, үй бүлөдө чоңоюшуна шарт түзүү. 18 жаштан кийин интернаттан кетип, ал балдарыбыз кароосуз калып жатат. Тарыхта биздин коом өзүнүн социалдык ынтымагы, социалдык жоопкерчилиги менен күчтүү болуп келген. Ата-бабаларыбыз жетим жесирди, кары картаңдар кароосуз калтырган эмес. Балдар интернатта эмес, үй бүлөнүн мээримин көрүп чоңоюшу керек. Интернатта ар балага айына 14 000 сом каражат каралат. Жылына 1,5 миллиард сом сарпталат. Ушул каражатты бала асырап алган адамдарга жумшасак, балдарыбыз үй бүлөдө ата-эненин камкордугунда өсөт. Ушул бала асырап алууда дагы коррупция жок эмес. Ашкере бюрократиясы бар. Ушуга мыйзамды өзгөртүп, бала асырап алууну биздин ички жарандарыбызга жеңилдетип беришибиз керек. Жеңилдетип. Ошондо бизде жетим балдардын бардыгы тең үй бүлөдө ата-энеси болуп, жакшы тарбиялай баштайт. Келечеги дагы аныкы белгилүү болот.